Амансыздарбы мекендештер. Бул жылдын аягы менен дагы бир ийгиликтүү сделканы аяктап бүтүрдүк. Биздин кардарыбыз бул жыл кайрылды десем болот. Бир аз иши узарып кетти. Бирок ошого карабастан эки жактын аракети менен биздин жана да кардарыбыздын аракети менен ошентип сделканы аяктап бүтүрдүк. Кардарыбыз Россия жараны Москвадан турак жайлуу болуп отурат. Азыр Сбербанкта бүгүн 26 декабрь баардык документтерге кол коюлду. Үй жөнүндө айтсам, Москвадан 3 комнаталуу 58 квадраттагы экинчи этажда жайгашкан турак жайлуу болуп отурат. Кудайым буйруса, жакынкы күндөрдө документи атына өткөндөн кийин албетте сөзсүз түрдө үйдүн өзүн дагы көргөзөбүз. Кардарыбыздын үй бүлөсүн чын жүрөктөн куттуктаймын. Көпкө күттүк, эми насип буйрук бүгүнгүгө буйруган экен, ошентип сделканы аяктап бүтүрдүк. Эже куттуктаймын. Алган үйүңүз майлуу сүттүү үйлөрдөн болсун. Өздөрү айтып кеткендей эле, бул үй бүлө үчүн бул жыл аябай сонун жылдардан болду деп айтышты. Мен да куттуктайм. Москвадан үйлүү болгон кандай сонун, баардыгыбызга насип кылсын, баардык мекендештерге турак жай алам деп ойлонуп жүргөн ар бир мекендешибиз 2024 жылы болбосо дагы 2025 жылы тилегиңиздер, максатыңыздар ишке ашсын. Динара эже, кандай сезимдер болуп жатат? Аноо сезимдер болуп атат. Үйлүү болуп отурабыз. Ушул Самаранын алдында иштеген Зульфияга терең ыраазычылык билдирип кетем. Жаңы жылдын алдында бизди ушу сүйүнүчтөр менен, сүйүнүчтүн аркасынан сүйүнүч болуп, ушинтип үйлүү болуп отурабыз. Ошол алганыбыз ак жол болсун. Булардын да ишине ийгилик. Дайым жакшылыктарда жүз көрүшүп жүрө берели. Бир аз убакыт кетти. Насип кылып ошо буйруган экен. Бүгүн ушул сделкабыз жакшы деңгээлде өттү. Ишиңерге ийгилик, ден соолук, баарыңарга үй бүлөлүк бакыт каалайм. Чоң рахмат силерге. Үй алам деген ушул Кыргызстандын жарандарына ишенип келе бериңиздер. Мен баягы башынан ишенгенмин, үйлүү болобуз, алып берет деп эле убакыт көп кетсе деле мен муну айткан кереги жок. Бирок алып беришти, баары артта калды. Жакшы жыл болду ошо биз үчүн. Үйлүү болуп отурабыз эми ушул Москвадан. Ишенип келе бериңиздер, ушу биз Көптүн көлдүн катарында. Сиздер да үйлүү болуңуздар. Эмне демекчибиз? Албетте ар бир айтылып келгендей эле ар бир кардардын ишини бүтүргөнгө аракет кылабыз. Кээде созулуп кетет, банктан болуп калат. Негизи бул сделка ВТБ банкта өтүш керек болчу, бирок аягында Сбербанктан одобрение берип калып, Сбербанк менен чыгып атабыз. Үй жөнүндө айтсам, Москвада серый веткадан алынган. Баасын айтып кетсеңиз, Динара эже, эмне үчүн Москвадан тандадыңыздар? Биздин балдарыбызга ишине жакын, анан регистрация кылганга, балдарым ишине жакын, ошол жагын көбүрөөк эске алдык да. Квартплата төлөп жашагандан көрө өзүнүн үйгө аз-аздан болсо да төлөп жашасын деген ойдо алдык. Үйдүн баасы 11,8 миллион алдык. Первоначальный взносты канчага бердиңиздер? Аз сурап коюшат. Первоначальный взносты 8 миллион бердик. Калганын ипотека жолунда алдык. Үй жөнүндө айтсам, ипотека жөнүндө айтсам, 3 миллион 800 ипотека болду. Ставкасы өзүңүздөр уккандай эле. Акыркы 2 айда аябай көп өзгөрүүлөр болду. Ошол жан утулбайт. Себеби мындан 2 жыл мурун дагы Москва үчүн айына 80-90 миң десе, ой, аябай көп дешчи. Көп деле өткөн жок. Почти аренданын акчасы деле ошого жетип калды десем болот. Ставка болсо 30-тан 07 болду. Сбербанктан алынды. Ошол мекендештер бул жыл менен биз жыйынтыктайбыз. KG недвижимость агенттигинин сделкасын аяктап бүтүрдүк. Бул дагы болсо биздин жетишкендигибиз, себеби ар бир клиентти кайсы момент болбосун ишини баттан бүтүргөнгө албетте аракет кылабыз да. Динара эженкин дагы бул жылга бүттү. KG недвижимость агенттиги үй бүлөсүн куттуктайбыз.
дагы бир жолу алган үйүңүз майлуу сүт үйлөрдөн болсун. Ал эми мекендештер күткөндүн кереги жок. Эгерде сиз дагы турак жай алам деп ойлонуп жүрсөңүз, албетте өзүңүздүн үйүңүз болгондон кийин регистрацияга кое аласыз. Вдруг планыңыз өзгөрүп кетсе, сатсаңыз дагы болот. Бул сизге акча чогултуунун дагы бир жолу болуп бере алат. Кыргызстандын жарандары үчүн официальный жумушуңуз болсо, ал эми Россиянын жараны болсо, биздин офистерге келиңиздер, маалымат алыңыздар. Эгерде шарттары туура келсе, албетте биринчи кадамдарды биз менен баштап, ачкычыңыздарды дагы алыңыздар. Баардыгыңыздарга ийгилик күтөбүз. Дарбы мекендештер, бүгүн январдын 9-у ачкыч тапшыруу үчүн Москва шаарына келдим. Москва шаарында ачкыч тапшыруу болуп жатат. Үй жөнүндө айтсам, 3 бөлмөлүү 58 квадрат метрдеги 2-этаждагы жайгашкан үй. Бул үйгө биз жаңы жылга чейин 2024-жылы 26-декабрында сделкага чыкканбыз Сбербанктан. Кардарыбызды үй бүлөсүнүн куттуктайм. KG недвижимость агенттигинин атынан Динара эже куттуктайм. Үйүңүз майлуу сүт үйлөрдөн болсун. Азыркы эмоцияңыз менен бөлүшүп кетсеңиз, себеби айтып кетейин мекендештер, үй алуу оңойдой көрүнгөнү менен чындыгында аябай күтүүнү сабынат. Динара эже эмоцияңыз менен бөлүшүп кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Толкунданып турам азыр ушул тапта. Биз ушу үйдү алып берген ушу KG недвижимостьта иштеген кыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Айрыкча Зульфияга көптөгөн эмгектери кетти, убакыт кетти дегендей, бирок биз ойлогондой өзүбүзгө жаккандай жерден үй алдык. Эч ойлонбостон кайрылсаңыздар болот. Иштерине ийгилик, эч мындай жарым жолдо таштап кетпейт. Мен дагы биринчи мындай болбой калганда өзүмө өзүм мындай түңүлүп калгандай, бул болбойт экен, значит бизди алдаптыр депчи. Ондой эмес экен. Ойлонуп, кайраба убакыт көп кетсе деле биз акырында биздин ишибизди толук менен бүтүрүп берди. Эч кандай кыйынчылыктар болгон жок. Эң негизгиси сабыр керек экен. Иштеген иштерине ийгилик болсун, дайым жакшылыктар болсун. Дайым ушинтип өз мекендештерди сүйүнтүп, дайым ошолордун ортосунда көпүрө болуп жүрө берсин. Эч ойлонбой кайрылсаңыздар болот. Динара эже айтып кетсеңиз, биздин одобрениябыз кыйналдыбы көбүнчө, же болбосо сиздер үй тандагандагы? Албетте ар бир клиенттин, ар бир кайрылган кардардын ар бирөөсүнүн ар башка ситуациясы бар. Азыр мисалы үчүн башка күтүп жаткан мекендештер деле ойлошу мүмкүн, бул балким бул тез эле болуп кетти депчи. Жок, андай эмес. Күткөнгө деле туура келди. Сиз көбүнчө эмнени кыжыгат кылдырды? Жакшы үй таппай калат окшоймун дедиңизби, же мага чындап эле одобрение чыкпайт окшойт дедиңизби? Мен Мурда Москвада официально иштегенмин да. Анан мынау
былтыркы 2024 жылы мен мындай турмуш шартыма байланыштуу иштен увольнение болуп кеткенмин да. Анан ол жактан кеткенден деле мага эми иштеген ишим болбосо, официальный болсо, жакшы суммадагы давление чыкпайт экен да. Анан бар жок эле баягы ютубтан көргөндө оңой ойлонуп да бар жок эле тез эле болуп атат, баардыгы меники эле болбойт, ушундай ойлор менде деле болот да. Бирок эми иштеген ишим болсо, официальный ишим болсо, анан ушул кыздардын жардамы менен тез эле одобрение деле болот экен. Мен ойлонуп мындай бизге чозулуп кеткенди, себеби мен өзүбүздүн мындай турмуш шартыбызга байланыштуу мен Кыргызстанда болуп калдым. Анан өзүм бул жерде болсо батыраак болот эле. Анан мындай слишком көп күттүм, мынча кетти деп деле айта албайм, бирок эми бизге мындай тез эле билинбейт, бирокчу анан Алгандан кийин билинбей калды. Бирок эми алгы чагында ойлонот экенсиң, бар эми алданып калдымбы, эмне болду, эми деп ушундай бар ойлор боло берет экен. Анан бирок баары бир жарым жолдо таштабайт, баягы ишенип келе берсеңиздер болот. Мен чоң ыраазычылык билдирем. Үй бүлөлүк бакыт жаңы жылдын башында ушинтип үйүбүзгө кирип, сүйүнүп отурабыз. Динара эже, мына Москва үчүн үй жөнүндө айтып кетсеңиз, эмнесине карап токтолдуңуздар? Балдарыңыз келип көрдү, каякта жайгашкан, ошол жөнүндө дагы айтып кетсеңиз. Менин балдарым метро академический Янгеледе жашайт, метро Улис академик Янгеледе. Иштеген иши дагы ушул жакта. Анан ошону дагы ойлодук. Анан чет жактан алганга жол кирей кетет. Анан пробка ошондой, анан ушу балдардын ишине ыңгайлуу, ушу балдардын ишине карап ошол жактан карадык да. Ошонусуна көбүнчө карадым. Ошонусуна карадым. Анан бул жерде мындай метрого деле 9 мүнөт жөө бассам. Анан бар жок эле жакын, тегеректе бар жокту бар жогу бар. Анан мындай өзүбүзгө жагат да ушу район негедирчи. Ошол жагынан токтолдук. Ошол жакка токтолуптур. Үй жөнүндө айтсам, айтылгандай эле квадрат метр аябай чоң да. Азыр эми ар бирөө сразу эле клиенттер көбүнчө үй канчадан, кандай деп сураган менен үй базарында, үй рыногунда өтө үйлөрдүн түрлөрү көп да. Аны биз айта албайбыз да, мынандай деп. Бул үйгө келгенде негизи көп эле варианттар жиберилген. Группабыздагы бар болчу, ошол жактан сүйлөшүп атканда именно буну көрүп эле мен айтып аткам, өзү квадрат аябай жакшы экен, ушуга токтоло бериңиздер деп. Бирок өздөрү келип, өздөрү чечим чыгарды да, ушул үйгө токтодук деп. Экинчи этаж 58 квадрат, баасы 11 миллион 800 болду. 8 миллион наличный берилди, 3 миллион 800 ипотека болду да. Анан, конечно, Москвадан алгандын плюстары өтө көп да, бирок ар бирөө өзүнүн шартын караш керек да. Баардыгы эле Москвадан ала албайт. Алам дегендерге, конечно, мүмкүнчүлүк дагы бар. Бул областтан эле алса, азыр үйлөрдүн баалары жылдарга салыштырмалуу быйыл мурунку жылдары мындай нормальный да, өтө жакшы баада. Мисалы үчүн 11 миллион 800гө азыр эми ставка бийик болгон үчүн баасы нормально да. Анан уже ставка түшкөндөн кийин бул үйлөр 2 эсе көтөрүлөт. Динара эже, азыр өзүңүздөр деле көрдүңүздөр, прям Динара эже деле өзү көрүлөт болчу, квадрат аябай сонун. Чем башка, мисалы үчүн, возможность болгондо үй алып коюш керек. Айтылгандай эле баардыгы квартирадан кыйналат. Квартирадан жашап, мындай басып койдуң, мындай тиңдей деп баягы недовольство көп. Андан көрөп мынакей үй бүлөсү менен балдары, келини келип ушул жакта жашай турган болушту. Динара эже, дагы мекендештерге кайрылып койсоңуз болот. Ушул башынан деле айтып атам, мындай сүйлөгөн сөзүмдө аз толкунданып турам, өзүм аны сүйүнүп, анан дайым жакшылыктар болсун, эңиңиз заман тынч болсун. Ар бир келген ушул Кыргызстан жарандары чөнтөгү толуп, ойлогон ойлорун ишке ашырып кетишсин. Мен ушул буга чейин деле ютубтан мындай башка компаниялар деле үй алгандарын көргөм да, мен бул KG недвижимостьна ютубтан бир көрүп эле анан барып договор түзүп, ошентип ишти башталганбыз. Анан мен мындай ишенип эле алып берет, бирок убакыт кетип атат, ушундай деп ошентип эле жүргөнмүн. Эч ойлонбой келе бериңиздер. Зүлфия сага чоң рахмат. Дайым жакшылыктардын үстүнө күбө болуп, ушинтип биз ошо мекендештерди үйлөп, көпүрө болуп жүрө бер. Келсеңиздер эч жарым жолдо таштап койбойт. Ага окшоп мен деле мындай самим тип алдын ишенбейм деп болгом. Кайра өзүмдүн турмуш шартым байланыш кетип калдым Кыргызстанга, кайра келдим дегендей. Акыры үйлө болдук, Кудай кааласа. Сүйүнүчүмдө чек жок, үйлө болуп отурабыз, бала чакам, келиндерим менен. Ошол гана өзүбүзгө насип кылып куткызсын.
Ошол мекендештер дагы бир мекендешибизди кенчи недвижимость агенттиги турак жайлуу кылды. Ар бир кайрылган мекендештин максатын ишке ашырып, ар бирөөсүн үлгү кылганга аракетибизди кылабыз да. 2025 жылга дагы өтө пландар көп. Сиздер дагы аракет кылып көрүңүздөр. Аракет сизден, кызмат бизден. Ар бирөөңүздөрдү кайрылган кардардын ар бирөөсүнө турак жайлуу кылганга аракет кылабыз.